Assalamu alaikum. Facebook қолданушылар, assalamu alaikum бағбандар білімдегі. Біз жаналы түз эфирде айтып кеткен Алыштан кооперативінің ошол емесіне келдік. Жаңағы әкем айтып атқан цехке келдік. Ошол цех бола тұрған болса, ошол хасп системасы менен биздин өрүктөр дүние жүзүнө кетет. Hazır Amerika'da satılıp atat, Европаның бардық шарларында сатыла тұрған возможность бізге келді. Ошон үчүн hazır. Акем өзү түшүндүрүп берет. Аке, мына ошол цех жөнүндө айтып берсеңиз. Биздин азыркы негизги көйгөй ошол логистикалык борборду цехти бүтүрүш керек болуп атат. Анысы биз экспортко чыга албайбыз. Бул 100% ишеничтебиз. Анысы эч жака чыга албайбыз. Мына азыр ушул кооперативдин базасында ушул логистикалык борборду баштаганбыз. Астыны бүтүрүп, ичини азыр көрөбүз, ичини утеплять этип, холодильник склад кылганга даярдаганбыз. Анткени органиканын эң бир душманы бул курт да. Себеби ал жерде химикат жок да. Химикат жок жерде курт жашайт. Ошол биз ошону сакташтын максаты бир гана жолу бул холодильник хранеде сактап алсак, ансыз сакташ кыйын болуп атат да. Анан наркы органика эмес, алтын күкүрт менен дарылаган иштаган өрүктөрдү алдын кандай эле условияда сактаса болот. Себеби ал жерде химикат бар. Ошо кирип көрсөк болот. Ушуну салганы $17.000 кетти. Шуну салганы $17.000 кетти. Шуну. Эми уландырыш керек, ошого каражат бар. Ушунун үстүн жасаса эле, Кудай кааласа, иншалла. Мына холодильник койсу да. Даяр, эми бу жерге ошол холодильник оборудованияларды алып берип курушубуз керек. Бул жагы бир склад болот, бул жагы бир склад болот. Бул жагы бир склад. Бирок эми мына чакан эле болот экен, кичине. 300 тонна өрүп кетет, 300 тонна. 300 тонна өрүп кетет да. Бул эми өтө аз да. Өтө аз бул. Бул башталышы. Башталышы, Кудай кааласа кийинирээк, чоңураак складда аракет кылып келебиз. Эми аке, азыр бир гана бир жерде эмес, эгерде каражаттары боло турган Лейлекке дагы Ар бир айлык өтө куш керек. Ака, ушундай цехтерде азырда бир гана ушу жерде эмес, бардык айыл өкмөттөрдө курса боло турган. Сизде бардык проекти бар. Ошол сиздин программаңыз менен алар дагы кутум ушинтип, ошол силер эле алып койгон сертификаттар менен миллион тоннага чейин сатса боло берет да. Мына караңыз, сонун иш чараны, сонун иш жол, анан кийин сбытты таап коюпсуз. Бул жерде бир гана эми ушул цех бүтүп кетсе, бүтсө эле бул жерде канчалаган тонна өрүктөр сыртка сатылып, жакшы баада сатылып, мына элдин капчыгын толтура турган бир тармак, кирешелүү тармак экен да. Мына биз туугандар дайыма айтып өтүп аткан, мына кооперативге биригип, анан ошондой сертификаттарды алып, онтоп дүйнөлүк базарга чыкканы, акемдер ошо ол жолду бардык эмесин инстанцияларын өтүп даярдап коюптур. Буга бир гана ошо коттум ушундай акемкинде складты салып, цехти салып, силер дагы өзүңөрдүн айылыңарда ошол акемин сертификаты менен дүйнөгө сатсаңар болот. Бирок бир гана требованиясы бар жок органика болуш керек. Муну деген аудит деп коет, ошактан келген аудиттер текшерип турат да. Эмне менен обработка кылдың, түбүнө эмне бердиң, семирткичин, кантип листовой бердиң, кантип стволовой бердиң, бардыгын сурап турат. Эми азыр ушул цех жөнүндө ошого кеңири токтолуп кетсек, бул цехке канча каражат жетпей атат? Азыркы мезгилде биздин эсептөө боюнча 15 миллион сом керек да. 15 миллион сом менен мына күзгө чейин бүтүрө турган болсок, уже импортко уже чыгасыңар, мына экспортко. Мына бар жол жакшы экен. Туугандар, мына жакынкы күндөрдө биз фонд ачканбыз. Ошо фонддун эсебин бардыгыңыздарга беребиз. Туугандар, силердин каражатыңардан эң биринчисинен ушул акеме жардам беребиз. Себеби дегенде, бул акемин ушул баштаган иши менен туугандар, мына Лейлек, Баткен, Кадамжай райондорунун бардык өрүктөрү дүйнөгө чыгат экен. Буга биз деген бардыгыбыз жан дилибиз менен жардам беришибиз керек. Дагы бир жолу айтып кетем. Ушул Кыргызстандын көрүнүктүү ушул деятелдери, активисттери бардыгыңыздар ушул видеону бөлүшүп, анан кийин ушул прямой эфирде ушул акемин номерин айтып кетебиз. Ушуга байланышсаңыздар, эгерде бере турган жардамыңыздар. Бир гана бул Кыргыз неме ушул бир эле ушул Баткен
область емес, мына Кыргызстандын өрігін импорт қылсақ, экспортқа шығарсақ болады екен да. Мына өзіңіздің номеріңізді айтып қойың, постоянно WhatsApp номеріңізді, чтобы елдер білсін дағы ертеге сізге жардам беремін. Же болсам сіз менен қызматташып, шундай цех құрамын, сіздің сертификатыңыз менен дүниеге шығамын деген азаматтар болса, сізге қайрылсын. Мақұл. Мен WhatsApp телефонum номері бұл 0555 72 58 58. Ана эме өміріңізге бәреке берсін әке. Тыныштық болсын. Шул ойлаған, ушул бардық мақсаттарыңыз ишке ашып, Кыргызга пайда істейсін. Тыныш болыңыз.